бул мекендештерибизге кичине жеңилдетүү иретинде ошол максат менен ачтык. Азыр орустардын башка салондорго барышса аябай эле кымбат услугалар, анан бул жакта деле тойлор аябай көбөйүп калды. Ошондуктан кичине бюджетный, орустардыкына караганда бюджетный вариант кылып ачтык. Биз азыркы учурда 300дөн ашык көйнөк бар. Бизде ошол кыргызча өзүбүздүн улуттук көйнөккө дагы аябай варианттар көп. Кыз узатууга, сармерден бул жакта деле ошолорго көбүнчө алып кетишет. Мырзалар үчүн костюм шымдарыбыз да бар. Андан сырткары туулган күн ушуларга вечерный көйнөктөрүбүз дагы бар. Сатылат дагы, арендага да берилет. Сатыкка койгондо бизде азыр 3000ден баштап 50.000ге чейин алып кетишсе болот. Арендага макияж, прическа, бүт аксессуарлары, алар бардыгы ичинде 5000ден 45.000ге чейин. Макияж, прическа жасаган 2 мастер, администратор, анан айымдар үчүн массажыбыз да бар. Ошодо бир кыз. Бизде жок, башка өлкөнүн дагы өкүлдөрү бар. Негизи бул салонду ачканга мен өзүм кызыкчумун. Даяр бизнес чыгып калды эле, мен даяр бизнести алып калдым. Эң биринчи келгенде мен келген кардарлар ал кандай көйгөй менен кайрылды бизге эң биринчи. Азыр көбүнчөсү багы биз мындай болуп отурганыбызга көбүбүздүн осанкалары бузулган да, плечолор мындай ичке кирип кеткен болот. Ошолорго карап анан диагностика жүргүзөбүз, карап анан ошол зоналарга көбүрөөк басым жасайбыз. Андан бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө спорт кошулушун суранам. Себеби бир гана эгер мындай жыйынтыкка жеткиси келсе, сөзсүз түрдө туура жашоо образы болуш керек. Ошондуктан спорт, андан кийин водный балансты сактоосун суранам. Эң негизги ушул аябай важный деген ушул 2 правила. Андан кийинкиси бул уже ар бир адамдын өзүнүн көйгөйүнө жараша, жашына жараша мындай индивидуальный кеңештер болот да. Обычно классический массаж алса болот, лимфодренажный массаж, вакуумно-баночный, огнённый массаж, медовый массаж, рефлекторный массаж, массаждын ушул түрлөрүн жасайм, ушул түрлөрүн алса болот келип. Эгер мындай массаждын пайдасын билген адам жума сайын келип өздөрү мындай алдын алып профилактика катары келип алып кетишет да. Эгер комплексный алса 3 саатка созулат, анын ичинде деген полный денеге бардыгы жасалат, анын ичинде лимфодренажный массаж, вакуумно-баночный, анан огнённый массаж. 3 массаждын түрү бириктирилет да, ошондо жакшы эффект и результат болот. Бир гана айымдарга жасайм, эркектерге жасалбайт, ошондуктан мындай бул жерде жаш өзгөчөлүгү жок. Бизге макияж, прическа, анан бизде ламинирование ресница бар, ламинирование бровей бар. Бул жерде 2 мастер иштейт. Ал жерде бул жакка кылышат, эми кирпик, кашты. Анан бул жерге прическа, бул жерге макияж кылышат. Жеңил макияждарды, вечерный макияждардын түрлөрүн жасайбыз. Көбүнчө келинчектер болот. Келинчектин достору, жеңелери, апалары болот көбүнчөсү. Анан ар дайым келип жүргөн клиенттерибиз дагы бар. Чачтын бардык түрүн жасап берем. Кандай чач жасоого туура келет, кандай кылып жасасам жакшы жарашат, ошонусуна карап өзүнүн ыңгайлуу сезе тургандай кылып жакшы образ чыгарып бергенге аракет кылам. Эң биринчи сапатына көңүл бурабыз. Ушул Москвадан эле белгилүү брендтерден алабыз. Бизден жасалынып кеткендер сөзсүз эртеси бизге жазышат. Ушул эмеңиз аябай жакты, помадаңыздын өңү же тональныйыңыз аябай жакты, кайсыл жерден аласыз деген суроолорду аябай беришет. Анан кайсыл жерден алганымы, кандай болгонун баарын айтып берем. Помада, ушундай нерселерди анча-мынча өзүбүз да сатабыз. Келинчегим дагы өзү ушуга ынтызар эле кызыгып жүргөн, карап анан ушундай сатылат экен деп айтып калды эле. Анан мен деле токтоосуздан сразу алабыз дедим муну. Насип болуп муну алып калдык. Кудай буйруп ушудан бери иштетип келатабыз. 3 уулум, 1 кызым бар. Эң кичи кызым аты Анина. Ошонун атына коюп койдук. Эми Кудай буйруса муну дагы ушул Москвада кыргыздарга ушул кызмат көргөзөлү деген максатта ачып, Кудай буйруса дагы алдыда чоң
план программаларыбыз бар, ошолорду ишке ашырууга аракет кылып атабыз. Бул жумушту, ар бир жумушту, мисалы менин көз карашым ушундай, баягы тоок сойсо дагы, чымчык сойсо дагы касап сойсун дейт го. Келинчегим дагы буга чейин бир 5-6 жылдан бери ушул сферада окуп, үйрөнүп, аракет кылып келатат. Анан мына ишти баштап, мына 6 ай болуп калды. 6 айда жакшы результаттарды көргөздүк. Эми Кудай буйруса, мындан ары да ушул эми ушул салон боюнча эле айтып кетсем, жаңы ушул фотозоналарды уюштурайлы, башка дагы услугаларды киргизели деген азыр программалар бар. Өзүм таксопарк иштетем. Бир 10 жыл болуп калды. Азыр буну алгандан бери, сентябрдан бери 1 ай өзүм оператор, модератор, короче, бардык болдум. Баштан өткөздүк ал нерселерди. Финансовый, материальный, духовно, руховно колдон келген колдоолорду көргөзүп келатам. Бизнес деген ишкер адамдарда баягы алдыда чоң максат болбосо, ал ишкер эмес да. Биринчи ой пикирибизде ошо аябай чоң максаттар бар. Бул алгачкы кадамдарыбыз, биринчи кадамдарыбыз. Кудай буйруса, мына биринчиси ишке ашты. Мындан нары дагы ошол бир эле Бишкек, Казакстан, ошо башка рынокторго да чыгайлы деген аракеттерибиз бар. Азыр ушул жерде биринчи модернизация кылып алып туруп, азыркы заманбап элдерди тейлөөгө жаңы күндөн күнгө өзгөрүп атпайбы? Ошолорго заманбап тейлөөнү көргөзүп, анан дүйнөдөн дагы практикаларды алып, башка жактарга чыгып ачайлы деген ойлорубуз бар. Эми бул жер основной кыздарды болгон экен, салончу. Анан эми комплексный кылсак, ошондой бул сферада эми биз только келинчегим иштеп, окуп, үйрөнүп атканбыз, бирок бул сферага баары экөөбүз тең биринчи жолу келдик да. Анан биринчи келдик, визуально деле анча көп жакын тааныштыгыбыз жок эле, бирок аябай мындай ашууну аштык десек болот. Баарын өзүбүз ар бир мелочуна чейин өзүбүз жасадык. Кирип Instagram, рекламный, башка ушул информационныйдан баштап көчө шыпырганга чейин баардыгын өзүбүз жасап, ушул 2-3 ай өзүбүз баарын жасап, колдон өткөзүп, эми мына Кудай буйруса баарына жолго салып калдык. Метро текстильщики, улица Люблинская 17, корпус 3-тө жайгашканбыз. Метрого 5-6 мүнөт.